Жасалма интеллекттин өнүгүшү менен алдамчылардын уурдоо схемалары дагы татаалдашты. Биздин жарандар кандай алдамчылардан коргонуу жолдорун билишет? Келгиле чогуу сурайбыз. Ой, эми бул афристер деген баары бир выход табат экен. Буларда опыт көп да. Анан эми көбүнчө ак көңүл адамдар жабыркайт. Чоочу номерден чалганда же видео звонок болгондо албагыла анан ссылкалар келет го, ошолорго кирбегиле деп биз ошолорго аябай сак болуп атабыз да. Телефонго алданбагыла, ишенбегиле. Өзүңөргө сак болсоңор эле баары жакшы болот. WhatsApp'ка SMS келгендерди ссылкалар келип атат, ошолорду ачпаңыздар деп. Жаштар азыр баары эле в курсе, ама улуураак апалар, байкелер алар уже кирип алданып калышат да. Ишенбеш керек окшойт. Ишенбеш керек деп ойлойм.